хижабыңыз дагы модага кирет. Чечендердин кийими түшпөйбү, чачын кой берип. Коштасыңарбы? Көрдүңөрбү минипке кийип жүргөн. Жүрөгүбүз таза дейт. Макул жүрөгү тазалыгын кайсы менен далилдейт? Макул намаз кылат экен. Намаздын кантип далилдейт? Демек, мусулман экен, мусулмандыгын кандай далилдейт? Ошону көргөзсүн бизге. Микрофонго. Мен намаз окуп, өзүм мусулмандыгымды башка бирөөгө далилдештин мен үчүн эч кандай кажети жок. Мен главное Аллах Тааланын астында таза болсом болду. Мени башкалар кандай ойлосо ошондой ойлосун. Мен Аллах Тааланын астында гана тазамын да. А мен намаз окуганды тастыктап, хижрап кийип, орунуп чулгангандан алысмын. Жаштар болсун. Аллах Таалага ишенет экен. Аллах Таала, анда сиз Аллах Таалага ишене турган болсоңуз, Аллах Тааланы урматтай турган болсоңуз, анда Аллах Таалан буйруган ошол фарз болгон жоолугуну, хижабын кийиш сиздин үстүңүзгө фарз болбойбу анда? Эгер сиз кыргыздарга фарз болгон кыргыздын кийимдерин кийишке уя албайсызбы? Кыргыздын кийими деген шөкөлө дейсиз. Жоолук деле мындай салмасыңар болот да. Кыргызды алда мода, хижабыңыз дагы модага кирет. Мен кийип жүргөн. Алло, салам алейкум. Байке, сиз өзүңүз кыргызча кийинесизби? Мен өзүм кыргызча. Башыңызда калпаңыз жок, мени сүйлөп атасыз. Мен кыргызча кийинип жүрөм. Дагы кошумчалап кете турган нерсе. Дамбалым бар. Ичиндеги майкам бар. Кыргызча айтканда, кыргызча мода дейсиң. Кыргызчаны далилдей турганыңызды кана шымын көрсөтчү. Мына шым турбайбы? Жемде сен шымды көрдүң бе? Үпкө алып тиккен. Бу жинсини кийип атасың. Ал бир, экинчиси кыргыздын калпагын кийгенинен намыстанасың кана. Мен кыргыздын калпагын кийип келгем. Үчүнчүсү, сен өзүңнүн карындашыңды бирөөнүн көзүндө мактанып, же болбосо өзүнүн санын көрсөтүп жүргөнүн каалайсыңбы? Мода дегенчи, мода деген кыргыз санын көргөзгөнгө кирбейт. Мода деген, сен шарфты эмнеге тагынып алдың калпак кийип? Шарфты, сарфты. Сен деген неме кийишиң керек? Тон кийишиң керек, эсилчи. Эгер сен кыргыз болсоң, сен эмнеге башка чечендердин кийимин каалап атасың? Эмне үчүн кыргыз болсоң, каяктагы санды каалап атасың? Эмне үчүн кыргыз болсоң ушинтип атасың? Чечендердин кийими түшпөйбү, чачын кой берип. Коштасыңарбы? Көрдүңөрбү минипке кийип жүргөн. Эми караптым. Мода десе эле минипка, мода десе эле минипка. Причем тут минипка? Угуучу адамда башка минипкадан башка көрбөй калган. Туратты сонун эле. Эми, могул жерде кыздардын жалпысына суроо бергим келет. Жана айтып ар бириңерде жүрөгүңөрдө кыпындай болгон ыйман бар. Силер керек болсо келечекте Кудай буйрса ар бириңер хижап кийем деген ниетиңер бар. Же жокпу андай? Бар. Көрдүңбү? Жаштар анда сүйлөгөн кыздарга жигиттер хижаб кийишет туура. Бирок ал кыргыздардын менталитетине сыйбаган иш. Бул модабы же эмне? Хижаб бул мода. Бул деген кыргыздардын кандай десем бир талкалануучу бир бөлүгү да. Кыргыздар ошо талкаланып келатат. Хижабты да кийип талкалат. Рахмат. Анда сүйлөгөндөргө берели, урматтуу. Мисалы, айта кетейик да, мисалы, жоолук салынган кызда мейлен пальтосунан билинбейт. Пальтосун чечкенден кийин денесине жабышкан юбканы кийип алат да, буну кандай түшүнсө болот? Мейли жоолук менен бетин жапсын. Анан денесин чаптап, жамбашын бөлүп алган кандай жакшы? Ошо жакшыбы? Мисалы, сен 700 сомдук шымды кийип жүрүң, 200 сомдук калпакка акчаң жетпей калды.